Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин түзүлгөнүнө быйыл 30 жыл толду. 2008 жылы университетке эгемендүү Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун ысымы ыйгарылган. Аталган окуу жай адистештирилген кадрларды даярдоонун флагманы катары курулуш, транспорт, архитектура, инновациялык жана маалыматтык технологиялар, адам ресурстары жана жаратылыш ресурстарын башкаруу, айлана чөйрөнү коргоо жана калктын жашоосунун коопсуздугу тармагында 10 миңдеген атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды чыгаруу менен Кыргыз Республикасынын калыптанышына жана өнүгүшүнө татыктуу салым кошууда. Окуу жайдын эсеп-кысап бөлүмү жамаатын, студент өнөктөштөрүн бул маанилүү маараке менен кызуу куттуктады. Окуу жай. КГУста менин экинчи үйүм. Биздин жамаат өз кесибинен эң мыкты адистери. КГУста мыкты адистиктин билим булагы. Биздин сүйүктүү студенттер, ар бириңиздерди баалайбыз. Урматтуу кесиптештер, биздин окуу жайдын жалпы мугалимдери, жетекчилиги жана ар бир студентти университеттин 30 жылдык мааракеси менен куттуктайм. 100 миңдеген студенттерди даярдап чыгарган жааматыбызга ийгилик, ынтымак, дем күч каалайм. Ар бир студентти сүйүү менен тосуп алууга даярбыз. Өлкөдөгү салмактуу, билимдүү саясатчы, мамлекеттик ишмерлер да биздин окуу жайды бүтүрүүчүлөр экенин сыймыктануу менен айтабыз. Татыктуу билим алып, мыкты адис болом десеңиз, биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу 30 жылдык мааракебиз менен куттуктайм баарыңыздарды. Соңку 30 жылдын ичинде Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети тез өсүүгө жана көрүнүктүү ийгиликтерге жетишип, улуттук жана эл аралык жогорку деңгээлде таанылды. 2021 жылы Европалык Арес рейтинг системасы боюнча 2 жолу BBB+ деңгээлине жетип, өлкөдөгү эң мыкты 5 университеттин ичинен ардактуу орунду ээледи. Университет 2015 жылы билим берүү, 2019 жылы илим жана инновация номинациясы боюнча Кыргыз Республикасынын сапат сыйлыгынын лауреаты деп таанылган. Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык аккредитациядан өтүп, курулуш жана архитектура боюнча билим берүү программалары аккредитацияланган программалардын Европалык реестрине киргизилген. Ага жараша анын бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдору эл аралык эмгек рыногунда таанылган. Университетте 10 миңге жакын студенттер, магистранттар, аспиранттар жана PhD докторанттар билим алышууда. 600дөн ашык окутуучулардан турган чыгармачыл жамаат, анын ичинде 40 докторлор жана профессорлор, 250ге жакын доценттер, илимдердин кандидаттары жана PhD докторлору ийгиликтүү иштеп жатышат. Университеттин астында бир колледж түзүлгөн, жалпы 36 кафедра бар. Окуу жай үчүн бул чек эмес, алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратууну максат кылышкан.